Күндүн маанилүү жана соңку жаңылыктары менен тааныштырып, эфирде жаңылыктар кызматы. Саламатсыздарбы? Студияда Сыймык Барманов. Алгач күндүн негизги окуяларынан кыскача. Таласта ВИЧ-СПИДке каршы күрөшүү күнүнө карата иш-чаралар өткөрүлүүдө. Облустун айыл чарба тармагындагы жетишилген ийгиликтер белгиленди. Президент Садыр Жапаров бүгүн Дубай шаарында өтүп жаткан климаттын өзгөрүшү боюнча бүткүл дүйнөлүк саммиттин ачылыш аземине катышуу үчүн Экспо Сити Дубай көргөзмө борборуна барды. Иш-чара Бириккен Улуттар уюмунун колдоосу астында өткөрүлүүдө. Бул жылы ага 70 миңден ашуун адам катышууда. Анын ичинде 140тан ашуун өлкөнүн лидерлери да бар. Саммиттин катышуучулары климаттын өзгөрүшүнүн кесепеттерин, парник газдарын чыгарууну азайтуу аракеттерин жана башка актуалдуу маселелерди талкуулашат. Иш-чарага келген делегация башчыларын Бириккен Араб Эмираттарынын президенти Шейх Мухаммед бин Заед аль Нахаян жана Бириккен Улуттар уюмунун башкы катчысы Антонио Гутерриш тосуп алышты. Салтанаттуу тосуп алуу жана биргелешип сүрөткө түшүү аяктагандан кийин делегация башчылары жыйындар залына өтүштү. Андан соң президент Садыр Жапаров Бириккен Улуттар уюмунун климаттын өзгөрүшү жөнүндө алкактык конференциянын тараптарынын 28 конференциясынын жогорку деңгээлдеги сегментинде улуттук билдирүү жасайт. Президент Садыр Жапаров Дубай шаарына болгон иш сапарынын алкагында Бириккен Араб Эмираттарынын энергетика жана инфраструктура министри Сухейл аль Мазруи менен жолугушту. Тараптар соода, экономикалык, инвестициялык жана энергетикалык тармактарда кызматташтыкты активдештирүү маселелерин талкуулашты. Мамлекет башчысы Бириккен Улуттар уюмунун климаттын өзгөрүшү боюнча алкактык конвенциясынын тараптарынын 28 конференциясынын жогорку деңгээлдеги саммитине катышууга чакыргандыгы үчүн ыраазычылык билдирди. Садыр Жапаров Бириккен Араб Эмиратында климаттын өзгөрүшүнө каршы күрөшүүдө алдыңкы тажрыйба жана демилгелер бар экенин белгилеп, саммитте көтөрүлгөн маселелер жакын арада өз жыйынтыгын берерине ишенимин билдирди. Өз кезегинде Бириккен Араб Эмиратынын энергетика жана инфраструктура министри Сухейл аль Мазруи мамлекет башчысына алдыдагы саммитке катышууга чакырууну кабыл алганы үчүн ыраазычылык билдирди. Министр энергетика, гидроэнергетика жана энергиянын кайра жаралуучу булактарын өнүктүрүү боюнча биргелешкен долбоорлорду ишке ашырууга байланыштуу маселелерге кеңири токтолду. Анын ичинде Маздар компаниясы бар. Сухейл аль Мазруи Садыр Жапаровго бул компанияга көрсөткөн колдоосу үчүн ыраазычылык билдирип, долбоор ийгиликтүү ишке ашып, Кыргызстанга ири инвестиция алып келерине ишенимин билдирди. Мындан тышкары ал Дубай тараптын энергетика тармагындагы тажрыйбасы менен бөлүшүүгө жана зарыл консультацияларды берүүгө даяр экендигин билдирди. Ошону менен бирге ал кыргыз тарап менен кол коюлуп жаткан меморандумдун алкагында белгиленген пландарды тез арада ишке ашырууга кызыктар экенин баса белгиледи. Министр долбоорлордун жүрүшү анын жеке көзөмөлүндө болорун кошумчалады. Таласта сүт азыктарынын 400дөн ашуун түрү экспортко чыгат. 38 айыл чарба техникалары лизингге алынган. Жайыттарды жакшыртуу максатында үрөндөр себилди. Ушул жана башка көптөгөн алгылыктуу иштер быйылкы жылы айыл чарба тармагында жетишилген ийгиликтер. Бүгүн президенттин Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн агрардык өнүктүрүү бөлүмү 2023 жылда айыл чарба тармагында жасалган иштердин жыйынтыгын чыгарды. Иш-чарага президенттин Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн биринчи орун басары Талант Эдилов катышты. Таласта быйыл аба ырайы кургакчыл болгону менен айыл чарба өсүмдүктөрү мурдагы жылдарга салыштырмалуу 259 гектарга көп айдалган. Жалпы 107.662 гектар жер аянтына айыл чарба өсүмдүктөрү себилип, түшүмдөр жыйналган. Облуста асыл тукум мал чарбачылыгын өнүктүрүү менен катар сапаттуу тоют камдоого басым жасалууда. Маселен, быйылкы жылы облус боюнча 300 гектардан ашык жерге жүгөрү айдалып, адан чыктуу тоют камдалды. Силос бастыруу үчүн атайын жүгөрү чапкан комбайндар алынган. Судун тартышына байланыштуу кичине түшүмдүүлүктөр төмөн болду. Бирок ага карабай биздин дыйкандар көп эмгектенип, жакшы эле жетишкендиги жетти. Негизинен быйылкы жылы биз ушул суу тармагын каналдарды ремонттоо боюнча жана ошондой эле жаңы үрөөндөрдү алып келүү боюнча дан эгиндердин үрөөндөрүн
Ошондой эле быйыл жаңы баштадык, ушу жайыттардын үрөндөрүн алып келүү боюнча жаңы иштер башталды. Облустагы дыйкан фермерлер тарабынан айыл чарбасын каржылоо 11 долбоорунун алкагында облус боюнча 75 миллион 613 миң сомго жеңилдетилген насыя алууга арыз түшкөн. Анын алкагында өсүмдүк өстүрүүгө жана фермерлерге насыялар берилген. Ошондой эле облуста өндүрүлгөн айыл чарба продукцияларын экспортко чыгарууда да бир топ алгылыктуу иштер жасалган. 2023 жылдын январь айынан 16 ноябрь айына чейин 4 бурчак 37.425 тонна экспортко чыккан. Коңшу Казакстан мамлекетинде 2124 тонна картошка, ал эми Россия мамлекетине 138 тонна алма, 14 тонна клубника экспортко чыккан. Талас облусу боюнча жылына 70-80 миң тонна сүт кайрадан иштетилет. Бүгүнкү күндө сүттү кайрадан иштетүүчү 5 ишкана бар. Алар өндүргөн сүт азыктардын 421 тоннадан ашыгы экспортталды. Ошондой эле сүт тармагын өнүктүрүү максатында фермерлер атайын окуудан өтүшүп, айыл чарба министрлиги тарабынан гранттык каражаттар бөлүнүп берилген. Талас облусунда сүт тармагын өнүктүрүү максатында дагы Финансы министрлигинин финансы кредиттик фонду жана агробизнести аталыштыкка жөндөндүрүү борбору менен биргеликте сүт секторунун өнүмдүүлүгүн комплекстүү жогорулатуу долбоордун алкагында алгылыктуу иштер алып барылууда. Сүттүн сапатын жогорулатуу, ал үчүн сүт кабыл алуучу жайларга 10 сүт муздаткыч 2-3 тонналык көлөмү боюнча танкерлер менен камсыз болушту жана сүттүн сапатын жогорулатуу үчүн атайын текшерүү аспаптарын алынып берилген. Иш чаранын алкагында облустун айыл чарба тармагынын өнүгүүсүнө салымын кошкон кызматкерлерге атайын сыйлыктар тапшырылды. Айтматов районунун Кайнар Айжамал Байырбек кызы, Калмурат Мейманбеков, Фурмат Додурбек уулу, Талас шаары. Бүгүн 1 декабрь бүткүл дүйнөлүк ВИЧ-СПИДке каршы күрөшүү күнү. Бул дарттын алдын алуу максатында жергиликтүү бийлик тарабынан элге маалымат жеткирүү иш-чарасынын негизинде 90 күндүк акция жарыяланып, бүгүн анын жыйынтыгы чыкты. Талас облусунда 1 ноябрга карата 199 жарандан ВИЧ-СПИД табылган. Сөз кабарчыбызда. Өкүлчүлүктө өткөн тегерек столдо ВИЧ-СПИДтин алдын алуу үчүн облуста калкка маалымат жеткирүү иш-чарасы жүрүп жатканы боюнча маалыматтар берилди. Негизи кан аркылуу жуккан вирустуу оорулардын алдын алуу максатында 90 күндүк акция жарыяланган. Анын алкагында жерлерде атайын окуучулардан баштап студенттердин катышуусунда иш-чаралар өткөн. СПИД илдети кеңири тарап, биздин Талас облусунан дагы бир жыл аралыгында 199 кишиден табылып, мындай коомчулукта бир коңгуроо кагылып атат да, бул оорунун жайылып баратканы тууралуу. Ошондуктан жыл сайын бир айлык жарыяланчу 1 ноябрдан 1 декабрга чейин. Бул жолу ошо биргелешкен аракетти көрөлү, буунун аялдар бөлүмү дагы биз менен өнөктөштүктө иштеп 3 айлык жарыяланган. 3 айлыктын алкагында биз бир катар маалымат кампанияларын өткөрдүк. Бул эң биринчиден аптека кызматкерлерине өттү. Аптека кызматкерлери ким кандай жагдайда кайрылбасын, ошол сактануу каражаттарын тоскоолдуксуз ошол адамдарга берилиши керек. 1 ноябрга карата Талас облусунда СПИДке чалдыккан 199 жаран каттоого алынды. Алардын басымдуусу мырзалар. Андыктан кан аркылуу жуккан дарттын алдын алуу үчүн атайын мобилдик топто иш алып барууда. Бул жөн эле айсбергдин үстү деп ойлойм, себеби биз булардын дагы ошо контактныйларын издеп табышыбыз керек. Мындан да көп болушу мүмкүн. Ошон үчүн бул оору 1 айдан 6 айга чейин, 1 жылга чейин жана период акна деп коет, билинбей жүрө берет. Дени сак кишидей боло эле. Ошон үчүн бардык жарандарды ошо өтүнүп кетет элек, суранып кетет элек, келип бекер тестирлөөдөн өтүп кетсеңиздер болот. Ал бекер тестирлөө ошо биздин борбордун сыр сактоочу кабинет деп коебуз, анонимный кабинетинде келип аты жөнүңүздү айтпай эле бекер текшерүүдөн өтсөңүздөр болот. Учурда чет өлкөгө билим алуу үчүн же иштеп каражат табуу максатында кетип жаткан жарандар атайын ВИЧ-СПИДке каршы анализ тапшырып, сертификат алышат. Бирок өлкөгө кирип жаткан жарандар эч кандай лабораториялык текшерүүдөн өтпөйт. Ал эми биздин мамлекетке келе жаткан мигранттар эч кандай сертификаты жок келип атат.
ошону жалпы калкка маалымдоо иретинде биз мынакей областтык муфтиятты дагы былтыркы жылдан бери ошо тегерек столго чакырып иштер жүргүзүп атабыз. Ошол мечиттер аркылуу, себеби баарыңыздарга маалым болгондой азыр жаштарыбыздын баары ошо мечиттерден калбайт, жума намаздан калышпайт. Ошол жерде дагы 1-2 мүнөттүк болсо дагы жума хатип сабагын өтүп, ошол зынакорчулуктун алдын алуу жана үй бүлөдө тазалык жашоо жана ошол миграцияга барып келгендер сөзсүз өзүнүн ден соолугун бир сыйра текшерүүдөн бекер өтүп алса болот. Тегерек столдо ар жума сайын жума намаздарда калкка СПИД боюнча маалымат жеткирүү максатында атайын дин кызматкерлерине дагы тапшырма берилди. ВИЧ-СПИД менен күрөшүү эми жыл бою улантыларын Тегерек столдун уюштуруучулары белгилейт. Бул күнкү Тегерек столдон соң атайын шаардагы окуу жайлар ортосунда Капар Медетбеков атындагы облустук музыкалык драма театрында атайын таймаш улантылды. Анда СПИДтин алдын алуу жолдору боюнча сахналаштырылган сценка көрсөтүлдү. Мыкты даярдыкка келген командаларга кызыктыруучу байгелер ыйгарылды. Бегай Масымбаева, Чыңгыз Бокошов, Эркинай Жумабекова, Талаш шаары. 3 декабрь эл аралык ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын күнү. Бул күнгө карата Талаш шаардык кеңешинин депутаты, жеке ишкер Нияз Сатыбеков ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген 100 балага майрамдык маанай тартуулап, белектеринде тапшырды. Иш-чарага Талаш шаардык маданият бөлүмүнүн кызматкерлери жана балдардын ата-энелери катышты. Майрамдык салтанатта ыр бийге чыгып балдар өз өнөрлөрүндө тартуулашты. Бакмурат Сапаралиев 13 жашта. Өспүрүм калемгер үзүлбөгөн үмүт аттуу эмгегин жараткан. Бакмурат тагдырдын сыноосун таланты, билими менен жеңип, ата-энесинин сыймыгы. Бакаята райондагы Акчал Улуу Дүйшөн атындагы Акдөбү орто мектебинде окуйт. Андан тышкары үйдөн өз алдынча социалдык тармактар аркылуу, ошондой эле энциклопедиялык китептерди окуп, өз билимин тереңдетүүгө аракети күч. Бул китептин себеби ата-энелер эч качан үмүт үзбөсүн. Жана ошондой эле алар мүмкүнчүлүк чектелген балдар эч качан артка чегинбегиле. 3 декабрь эл аралык ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын күнү. Буга байланыштуу Талаш шаардык кеңешинин депутаты, жеке ишкер Нияз Сатыбеков ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген 100 балага атайын белектерин тапшырып, майрамдык маанай тартуулады. 2006 жылдан бери биз элди ушинтип жылына майрамдатып келе атабыз. Ушу балдарыбыздын аман болсун, бар болсун, ден соолукка бай болсун. Талаш шаары боюнча общий ата-энелер менен 200 болду. Коомго мындай балдарыбызга ушундай ден соолукка тартыш үчүн керек. Какой-то убакыт болсо да келип мындай эс алып кеткенге мезесин. Бул баланын кийинки жашоосуна жакшы, ден соолугуна пайда, коом үчүн пайда да. Талаш шаары боюнча ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген 1,5 миң жаран каттоодо турат. Алардын ичинен 292 бала 18 жашка чейинкилер түзөт. Тилекке каршы майыптуулугу бар балдардын саны көбөйүүдө. Аларга карата жыл сайын 1 айлык жарыяланып, түрдүү камкордуктар көрсөтүлүп, коомго тартуу аракети көрүлүп келет. Бул камкордукка ата-энелер ыраазы. Бул бизге эмоционально дагы, психологически дагы чоң поддержка болуп атат балдарыбыз үчүн. Ата-эне үчүн дагы. Конечно, мындай жерге келгенден кийин балдар дагы коомго аралашкысы келип, коомду башка жактан кабыл алат да. Себеп дегенде мындай балдар баягы өзүн коом бизди аралаштык, коом бизди кабыл албайт деп түшүнөт да. Мындай жерге келгенде мен ден соолугума карабастан менде дагы возможность бар экен башка балдар менен сүйлөшкөнгө, мамиле түзгөнгө деген ой болот да. Ошол уюштуруу абдан биздин балдар үчүн абдан маанилүү, анткени бул биздин сүйүктүү балдарыбыз коомчулукта көп аралаша бербейт. Ошондуктан ушундай чоң нерсени уюштуруп, балдарды алып келип, көңүлүн ачып, ар бир балага көңүл буруп берген уюштуруучуларга эң биринчи ушул Нияз байкеге чоң рахмат. Кечелер балдар үчүн көбүрөөк болуп турса, анткени булар коомго аралашат эле да. Көп учурда булар бизде үйдө коомго аралаша албай калып кетет. Ошондуктан булар ушундай нерсени абдан жакшы көрөт. Жыл сайын 3 декабрда ден соолугу мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын муктаждыктары тууралуу коомчулуктун маалымдуулугун жогорулатууга багытталган иш-чаралар уюштурулуп, камкордуктар уланат. Чолпон Сабитова, Калмурат Меманбеков, Зина Ахматова, Талаш шаары.
Акыркы жылдары өрөөнүбүздө ар кандай тыюу салынган диний агымдарга үндөгөн уюмдардын ишмердүүлүгү аныкталып келүүдө. Ал арада жарандардын диний сабаттуулугун жогорулатуу боюнча облус аймагында иш-чаралар жок эмес. Ошондой эле орто билим берүү жайларында дагы диндердин тарыхы боюнча окуучуларга сабактар өтүлүүдө. Кененирээк кийинки материалдан көрө аласыздар. Учурда ар кандай туура эмес диний агымдарга үндөгөн уюмдар дагы өз ишмердүүлүгүн жүргүзүп, анын кесепетинен экстремизм жана мыйзамсыз миграцияга кабылган адамдар жок эмес. Бул үчүн диний сабаттуулукту жогорулатуу өзгөчө маанилүү болуп саналат. Учурда Талас облусунда 193 мечит, 8 медресе диний чөйрөдө мамлекеттик саясатты ишке ашыруунун алкагында президенттин Талас облусундагы өкүлчүлүгү тиешелүү иштерди алып барууда. Диний негиздер боюнча орто мектептерде сабактар өтүлүүдө. Бул сабакты берүү үчүн көбүнчө тарых мугалимдери тартылган. Ошол тартылган мугалимдердин бардыгы билим берүү жана илим министрлигинин алдында окуудан өтүп, булардын бардыгы сертификатка ээ болуп, анан кийин барып сабак берип атышат. Облуста 8 медреседе өспүрүм балдар, кыздарга дин чөйрөсү жана салттуу ислам боюнча сабактар өтүлөт. Ал жайда сабак берген мугалимдердин билим деңгээли жогору болушу шарт. Медреседе билим алуу боюнча бизде Талас облусунда негизи баягы орто билимди окутат баардык көпчүлүк эле медреселер. Окуу бөлүмүндө бирдиктүү программа Кыргызстан боюнча алар өздөрү атай программаны жөнөтүп сабактарды ошол жактан белгиленет да. Ал жерде сабак берген мугалимдер дагы дасыккан, жогорку билимдүү, колдон келсе светский билимди да алган, ушундай кылып тасыкталынат, каралат да. Мамлекеттик органдар тарабынан динди бурмалап, ар кандай туура эмес багыттарга азгырык таштаган диний уюмдардын ишмердүүлүгүнө бөгөт коюлууда. Мындай көрүнүштөрдү болтуртпоо жана алдын алуу максатында Талас облусундагы укук коргоо органдары тарабынан байма-бай иш-чаралар өткөрүлүп келет. Жалпысынан бүгүнкү күндө Талас областык ички иштер башкармалыгы тарабынан 200 жол ар кандай иш-чара өткөрүлдү, форумдар өткөрүлүп турат. Талас областык ички иштер башкармалыгы тарабынан тыюу салынган Хизбут Тахир Аль-Ислами уюмунун мүчөлөрү дагы жалпысынан бүгүнкү күндө 9 факт аныкталган. 9 факттын анын ичинен 200 иш козголуп, бүгүнкү күндө сот кароого жөнөтүлгөн. 2021-2026 жылдарга Кыргызстандын диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясатынын концепциясын ишке ашыруу кабыл алынган. Анда негизги маселелердин бири катары мамлекеттин светтик негиздерин бекемдөө, ар бир жарандын диний ишенимин камсыздоо каралган. Сыймык Барманов, Мелис Элебесов, Эркинай Жумабекова, Талас шаары. Райкан Алканов атындагы облустук ат майданында Талас шаардык мэриясы, шаардык кеңештин депутаттарын жана демөөрчүлөрдүн колдоосу менен айыл өкмөт аралык көкпөр оюну өткөрүлдү. Оюнга 14 команда катышты. Жылдызбек уулу Бек Турган. Жаштардан бизде бир экинчи жыл болду башталган. Мана жаштарда жыныш көп жакшы. Одан оюн өстү. Быйыл өтөнчө одан өсүп калды балдардын барча. Бүгүнкү оюн өзгөчөлүктөр эмне? Балдардын эми кандай десем, поляны сал мурмун эмес 70 болса 80 кыл койдук кеңейтип 2 аптадан. Өзү праволяда 80 да. Башында биздики бага 70 кылып салып койгон. Ошону кеңейттик. Куртта раз жылды. Поляны негизинде мавытта сал асып экен көрбөйм. Авытта оюн чыкпайт экен, оюн жакшы, сону булатат негизи. Анан балдарды мурункудай болбой мына такталып өстүп ишип калды кадимкидей. Бул саам жаш көкпөрчүлөрдүн кызыктуу таймаш менен уланды. Айдар Алиев жана Осмонкулов командаларынын беттешүүсү тең чыгуу менен аяктап, булут оюн жыйынтыгында Эржан Төлөбеков тайгазанган серкени таамай ыргытып, командасы жеңишке жетти. Долоно жаштар командасы буга чейинки оюндарда атаандаштарын утуп 2 жолу чемпион болушкан. Долоно командасынын жаштары Талас шаарынын жаштары менен беттешип, Долоно командасынын чабуулчусу Байтеген Оморбеков серкени 3 жолу тайгазанга удаа таштап, командасына жеңиш алып келди. Баракелде. Азыр командалардын баары эле күчтүү. Жаштар чоңдор болгондо. Жаштардын баары эле күчтүү. Талас шаарынын аттары, балдары да күчтүү. Оюнубуз жүрүп кетти, ошентип болду. Ар бир командада бирден балдар бар, 2ден 3дөн. Ушул айыл өкмөттөр арасынан балдар жакшы чапкан балдар тандалат.
Арал командасы быйылкы оюндарда жакшы ийгиликтерди жарата баштады. Жарым финалга күчтүү командалардын бири болгон Осмонкулов командасы менен кез келип акыркы минутада 2-1 эсебинде утулуп калды. Азыркы күндө жаштардын оюну буюрса жакшы өнүгүп атат. Эл көрөрмандар да көбүрөөк келип, кичине жаштарды колдоо көбүрөөк болуп атат. Оюнду ушул 5 жашка менен көрсөтүп баштаган башынан баштап эле. Былтыркы жылдан бери, быйыл буюрса 2-чи жыл. Милдети жекеме-жеке. Ошол буюрса жакшы бүгүн финалдабыз. Командалардын баары жакшы, оюндардын баары тең. Мурункудай ортодо ири эсептер жок азыр. Оюн тең жүрүп атат. Биринчи очеред Таластын намысын коргозок, анан Кыргызстандын намысын коргозок. Ошол бөөдө кырсыктан тышкары оюн көрсөтүп жүрсек, бизге ошол жетет. Жаштардын финалдык оюнуна Долоно жана Жергедал командалар беттешип, элге кызыктуу оюн тартуулашты. Жергедал командасынан Анвар Рустам уулу бири-бирге чыгуу оюнда башкалардан өзгөчөлөнүп, серкени жерден эңип алып, чабуулга өтүп, жыйынтыгында Долоно командасын 3-0 эсебинде утуп, чемпион болушту. Орозбек Бейшабаев, Урмат Доктурбек уулу, Талас облусу. Бүгүнкү күнгө алынган негизги жаңылыктардын топтому ушуну менен соңуна чыкты. Алдыда аба ырайы тууралуу маалымат, кечиңиздер көңүлдүү улансын.